Достор, бизде жаңы өнөктөш Эмир такси ыңгайлуу жана бат жүргүнчүлөргө сый урмат. Чалгыла. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев Лайф YouTube каналы автокараоке долбоору. Бүгүн бизде конокто Самара Каримова. Жашоомдун кучагында сүйүр менен толуктапай жылдарга барам күменен. Жалында бакытымдын балын татамын, каректен өчпөсү сүйүп аяны. Нурдай өчпөй жанамын, жалындап күйүп сага барамын. Сүйүп аянып жашоо жыргалым, сүйүп аянып менин бүткө сырларым. Билет алган жерлер бар, Келиңиздер чогуу билейле. экран ар жагындагылар жөнүнө муп карап отуруп билейлеңиздер. Самара Каримова билет берип отургачы, машинанын ичинде. Нурдай өчпөй жанамын, жалындап күйүп сага барамын. Сүйүп аянып жашоо жыргалым, сүйүп аянып менин бүткө сырларым. Ушул жерде билеш керек. Ана Самара, түт койчу. Жер тарбалтат. Жеңелер. Жеңелер. Шиле жеңелер көрөт. Самара, кош келиңиз, саламатсызбы? Чоң рахмат. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Саламатсызбы? Баары сонун. Аман-эсен келип алдыңызбы? Келип алдым, Кудайыма шүгүр. Таластан келдиңиз, кече? Таластан келдим. Аябай сонун болду. Ошондой Манас атабыз, Манас бабабыз жерлеген ыйык Талас жергесинде 4-5 күндүк гастролум аябай эң жогорку деңгээлде өттү. Чындыгында сүйүнүч менен келдим. Биринчи жолу ордуңуз Гастрол турне менен биринчи жолу бардым. Концерттин аталышы кандай болду? Концерттин аталышы ошол Самара Каримованын ошол Талас жергесине алгачкы жолу келип Самара Каримова ырдайт деген концерт болду. Узун экен. Я, акча жалтырды. Самара Каримова алгачкы жолу Талас шаарына келип Кудулдар тамашалайт го. Эме баткендиктердин аты паспортко батпайт дегенде. Афишага батпайт. Бирок кыска эле афишачы Самара Каримова эле ырдайт болчу. Мен узартып жибердим да. Негизинен жалпылап айтканда аябай сонун болду. Анан биздин ушул азыр болсо эми акыркы убакыттарда чындыкты айтыш керек, биздин ошол интернет колдонуучулардын, көрөрмандардын эң сүйүктүү программалардын бири бул албетте ошол Эрмек Нурбаев менен бирге автокараоке. Андыктан биз дагы сүйүп көрөбүз. Буюрса бизди да мына канча көрөрмандар көрүп жатат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, үйүңүздөрдө дайыма жакшылыктар болсун демекчимин. Сен автокараоке долбоорун көрдүңбү? Ооба. Эң алгачкы кайсы коногуңуз менен көрдүң? Эң алгачкы, чын айтсам эң алгачкыны көргөн жок. Мындай эң алгачкы экенин билбейм. Эң алгачкыны көргөн жок, бирок эң экинчини көрдүм. Жок, Нурмат Садыровду көрдүм, Мирбек Атабековду көрдүм. Анан кечтен бери эле менин буй агамды көрүп жатам Инстаграмдан. Ошо кандай болгонун аябай кызып жатам, бирок көрө элекмин чындыгындачы. YouTube'дан буюрса көрөм. Анткени биз тобунун мен да көрөрманымын. Бактияр Токторов байкебиз Лейлек районунан. Сиз дагы Лейлек районунан. Мен да Лейлек районунан. Бактияр Токторов менин апам аялынан бизге тайке болуп кетет. Тайке болот, сиздер жыйын болуп турасыздар, Жыйын болобуз. Жакшы. Достор, элестеткиле 13-кылымда жазылган чыгарма. Атайын Самара Каримова. Жарык нурга күйдөнүп
Кандай болуп калды? Мисалы гастроль бар, турне бар, концерт бар, Бишкекке келесиз, клиптер бар, интервьюлар бар. Үйгө такай барып турасызбы? Кандай болуп калды шартка байланыштуу? Шартка байланыштуу азыраак болуп калабы өзүңөрдүн үйүңөргө? Бир сүрөттө көрүп калдым Инстаграмдан. Үйгө келдим деп шыпыргы менен, калп айтпасам. Жок, ал айылда болчу. Айылда кайын журтка барганда. Ошону сурайын дегем да, ошол шыпыргы менен шыпырдыңызбы же сүрөткө түштүңүзбү? Негизинен ошо сүрөттү киргизип мен ошол Инстаграмда активдүү колдоном. Анан ошодо менин мага жазылган досторум оюндарды ойнотуп турам, единица салып, манча-мынча кичинекей билектерди берип, менин лентам кызыктуу болсун деп, анан ошол сүрөткө эме кылып, чындыгында мен айылга барганда менин абысындарым, менин кайынсиңдилерим аябай сыйлап, талантымды сыйлап, анан жеңелдешип барчу шыпыртышпайт. Талантыңды сыйлап келе кой шыпырга арбады. Анан өзүм болуп эле бир аз шыпырып, анан сүрөткө түшүп койгом. Ошону айтам да. Шыпырдык бирок кичинекей эле да, азыр эле. Анткени абысындар бар, кичинекей келиндер, анан албетте сый деген бар да биздин кыргыз элдечи, анан жеңебиз деп билип алдыңыз. Анан тиги сүрөттү киргизсем жазып атышпайбы, сен шыпырган жоксуң, сен алдап атасың, шыпырган. Кармап туруп эле кайра ыргып жибердим деп. Аябай болуп калып кечке күлдүм. Биздин көрөрмандар менен Сагынбекти тааныштырып кетейин. Менин бир тууган инем Сагынбек Каримов. Биз 8 бир тууганбыз, 7 кыз. Мен 7-чи кызмын. Менден кийин сагындырып жүрүп келген аты да Сагынбек. Ассаламу алейкум, Сагынбек. Кандай, жакшыбы? Кичине жакыныраак кел. Эң кичүүсүмүн деп эң артка отуруп алды. Кандай экен жалаң кыздардын арасында? Асабы, айтып берчи. Андан соң эрке өстүңбү? Жок. Эркек өстүң. Кандай Сагынбек жөнүндө сиз айтып бериңиз, Сагын өзү айтып берсин. Сагынбек жөнүндө айтсам, Сагынбек удаа болгон үчүн негизинен мен кичинекейимде, эми албетте мен эң кеңже кыз болгонум үчүн аябай мени ата-энем көп эркелетишчү. Анан мен 1-класска барганда Сагынбек төрөлүп, менин авторитетим түшүп калпайбы? 1-класстабы? Ооба. Анан Сагынга мен ушунчалык катуу кызганчумун. Кичинекей малды ойлосом корком, бешикте жатса барып бешикти кулатып коет элем. Же болбосо көп эле көрө албастык кылдым Сагынга. Аккордеон үстүнө бастап коюп. Ошентип кыйналып отуп эле аккордеон үйрөнүп кетти. Аккордеон астынан чыгам деп отур. Анан оозуна тамак салып койчумун. Бутун чымчып салчумун, ушундай аябай балалык эме менен көп кызганчумун да. Анан экөөбүз удаа өстүк. Багындай бирок азыр экөөбүз эң жакынбыз, бирок бат эле урушуп кетебиз, бат эле жарашып кетебиз дегендейчи. Азыр деле оозуна тамак салсаңызбы? Жок, азыр күчүм жетпей калды. Мурун кичинекейимде көтөрүп чапкылап урчумун, азыр болсо бою узун, менден да узарып кетти. Узарып эле кетип атат теректей болуп. Анан азыр мен урайын деп тамашаласам мен көтөрүп туруп айлантып кайра жерге коюп коет. Анан бирок кантсе дагы бир туугандын орду бөлөк, биз жакынбыз, 6 эжебиз бар. Бирок алардын кесиптери ар башка. Башка чөйрөдө иштешет. Ошол чыгармачылыкка экөөбүз баш отубуз менен киришкен. Мен жана ошол инем Сагынбек Каримов болду. Сагынбек, эсиңдеби ошол сени чимчип, үстүңө аккордеонду бастырып, нанды салып коюп, тамак салып коюп? Эсинде жок, Эсимде болсо көрсөтмөкмүн десең. Анда Сагынбек менен биз жакшы мүмкүнчүлүк бар. Чогуу ырдап койгонго Сагынбек да кур келбей, аккордеону менен келиптир. Бала кезинде убагында тура эле кылып турсуң. Аккордеон үстүнө коюп. Сагынбек ырдаса мен да кошулуп экөөбүз ырдайбыз да. Көрөрмандар сиздер үчүн. Кеттик.
Кани кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңизден соңуз. Каниет атыңыз? Кай жерде окуйсуз? Бусара Бешенали атындагы. Кимге окуйсуз? Канчанчы курс? Биринчи курста. Канчанчы парта? Жакшы, мынакей Самара эжекең, Кайсы ырдырдадык? Сагынганда атамды. Сагынганда атамдын чогурда эле анда Сөзан Атай Өмүрканов, обуну, мен Устат агайым Эгемберди Талиповдун. Анда эмесе урматтуу достор, жалпы аталарыбызга арналат, аталар бар болуңуздар. Апаларыбызга сөз жок, аталар өз тийбесин силерге дагы. Самара Каримова, Каниет автокараоке долбоору. Браво! Олчаулар! Браво! Азаматсыз Кани, чыгармачылык ийгилик, бар болуңуз. Абдан сонун. Үнүңүз абдан сонун экен. Жакшы дуэт болуп экен. Жакшы дуэт болду. Азаматсыз. Жаңылыктар абдан көп болса дагы чыгармачылыкта дагы изденип иштеп атабыз. Акшола телесериалына тартылдым. 25 серия бул Заманбап кыргыз сериалы. Башкарууда Акшола айымдын ролуна чакырылганмын. Кудай буйруса. Жакын күндөрдө Канча серия? Калды 25. Здравейте. Дайте светофорга чейин жетиспейбиз сразу шажат этелим. Садашолдуң сошойбуз. Окей, суранам шажат этелим айла. Кайсы светофор? Алда. Көрүнүп турат. Таштап коеюн. Бияқта биз сериал жөнүндө сүйлөшүп атсак. Сериалдын кадры эмеспи бул? Кайсы бир сериясы? Тек аркысынабы?
Браво! деп коебуз да. Браво. Чоң могу светофорбу? Ооба, келип калды. Нуризат, кандайсыз, жакшысызбы? Кош келиңиз автокаруке. Катыштыңыз Инстаграмдан. Сиз кайсы жерде окуйсуз? Бешенелерде. Кайсы курс? 3-курсты бүтүрдүм. Бүткөндөн кийин ким болчусуз? Ырдап чыгайын деп аракет кылып атам. Самара Каримова болуп чыгыптырсызбы? Азаматсыз. Кайсы жерде дайбыз чогуу? Курбум деген жерде. Юлия Русская менен узалганда. Ошолордо азыр атыңды ким дедиң эле? Нуризат. Нуризат менен чогурдайбыз. Юлия менен, Юлия менен, Юлия Нуризат. Кеттик. Сиздер үчүн Курбум чыгармасын тыңдайбыз. Браво. Жаңа эле мага Юлия жазып жиберди, Русская, WhatsApp'тан. Ой, так классно спели деп. Негизинен багындай мен кичинекей маалда багындай айылда ата энесин ажыга жөнөтүп ушундай эмелер болчу да, эркек балдары. Анан мен ойлочумун да, эркек балдар эле жөнөтөт окшойт депчи. Анан мен дайыма ошо тилечүмүн. Мен чоңойгондо сөзсүз атактуу адам болом. Мен сөзсүз жаштын тилегин берет деп көп тилек кылчу элем да. Мен ошол элдин кызы болом, элдин баары мени сыйлайт. Мен бактылуу болом, бактылуу апа болом, жакшы күйөөгө тием депчи ушинтип дайыма тилечүмүн. Анан Кудайыма шүгүр, Кудайым ошол тилектердин баарын берип жатат. Анан эң башкы бир ошол максаттарымдын бири ошол ата энемди мусулманчылыктын бир парз болгон ажыга жөнөтсөм деген чоң оюм бар. Буюрса. Алдыда, э? Алдыда. Эми ата энебизге деген тазим көз тийбесин, өмүрлөрү узун болсун. Жакшы. Анда эмесе Самара уруксат болсо, Нурлан Насип менен чогуу бир бололу бирге деген ырдырдаган сары. Бул кимдин идеясы? Бул идея бул аябай кимге сунуштады? Мен мынчалык
болот деп ойлогон эмесмин чындыгында. Сүйүктүү ырларга кошул десем жаңылышпаймын. Бул Нурлан Насиптин идеясы болчу. Ошол чогуу чай ичип тамактанып отурганыбызда ушул ырдарды Асан аке деп жолдошумдан сурап, анан биз угуп көрүп, жактырып, анан макул ырдагыла. Ал башында Асан байке мен ырдайын деди эле. Чоң ырдайлы Асан аке десе. Элеси Нурлан Насип менен Асан байкебиз клипте отурат. Уруксат алып атпайбы. Трамесин алып окшойт, албетте. Самара менен ырдайлы деп уруксат алды да. Албетте, юбилей болгондон кийин уруксат алат го. Самаге тааныган жок да. Жок, угуп туруп эле ал чыгармачылыкты сыйлайт, баалайт, угуп туруп эле ырды жактырды дагы, макул ырдагыла деди. Анан бат эле бул бат болуп кетти, аранжировкасы да бат жазылды, үндү да бат жаздык, клип да бат тартылды, элге да бат тартылып кетти. Ушундай бир ак жолтой ырлардын бири болду. Анда экөөбүз айтып коелу. Мейли, мен аракет кылып көрөйүн эми. Нурланды ырдап көргөнгө. Макул. Элестеткиле мен Эрмек Насип. Айсулуу кыз аткан таңдай, көңүл учту сага карай, карайм, карегимди албай. Тилегиңиз жанга дос бекен, жүрөгүңүз али бош бекен. Кечиктимби мен ай, билемин кандай. Тилегиңиз жанга дос бекен, жүрөгүңүз али бош бекен. Кечиктимби мен ай, билемин кандай. Батыр жигит болчу абай, сенделерди көргөм дала. Канча ашыкпаң анда, жүрөгүсү болор батко, ана жүзөзгө кымбатко. Ачкычында албай, ачасыз кандай. Жүрөгүсү болор батко, ана жүзөзгө кымбатко. Ачкычында албай, ачасыз кандай. Ачык ала болмой жолу керек, Ашык адам тапкыч болуу керек. максаттарын бийик коюу керек. Эки жүрөк бирдей согуу керек. Көзүңүздү жатка ыйгарбай, Өзүңүздү мекирип кыйнабай. бөлүнбөй биз күндө бололу бирге. Көзүңүздү жатка ыйгарбай, өзүңүздү бекер кыйнабай. Бөлүнбөй биз күндө бололу бирге. Гүл берет го Нурлан. Мен эми азыр гүлгө жетишпей калдым да мындай. Тап коёбу да мен, а? Береке сода маркасынан. Подарок сен гүл алгандай эле сүйдөрдү. Рахмат. Жок, андай экен достор. Мына Нурлан Насиптен гүл алсам, Эрмек Насиптен эсте алдым. Лапша. Ойлонуп көр. Кайсыл сени пайдалуураак дейсиң. Хорошо. Бул кесменин эмеси өзгөчөлүгү бул кулакка эмес, бул курсакка да. Албетте колго жазылган, жогорку сапатта деп жазылып турат. Буюрса сөзсүз балдарыма бышырып берем. Бул чыгарманын аты Мен Дүйнөнү апам менен тааныгам. Сөзү Фатима Абдалова, обоюн Түмөнбай Колдошов. Бул ошол менин репертуарымдагы жакшы ак жолтой ырлардын бири десем жаңылышпаймын. Албетте өзүмдүн эң сүйүктүү апакеме ардап жана ошондой эле дүйнөдөгү Кыргызстандагы жалпы апаларга урмат кылып, ак сүтүнө тайзим кылып жаздырган чыгарма. Ошол кечээ кай жака тойдордо абайын же бир чоң концерттерде абайын, сөзсүз ошол жердеги кичинекей кыздар жаныма журкап келип ошолорду бирге ырдайт. Демек бул апага болгон сүйүүбүз чексиз экенин далили да. Ошондуктан ошол чыгарманы азыр бизди көрүп жаткан
Ырдайында апаңыз үчүн аты ким апаңыз? Качыгүл апабыз үчүн ырдайын. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам. Азыр атам менен апам. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн таанығам. Түрү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Түрү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды чыты менен таанығам. Чытта челем агдыратып чытыгам. Чыкпа челе жаныма, чытта челем агдыратып чытыгам. Чыкпа челе жаныма. Апалар бар болуңуздар, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Азыр атам менен апам коомдук биринчи каналында эфирин күтүп отурат. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды колдорунан таанығам. Жуу болчу жумшак болчу колдорум, кармашканда бала боюм балкыган. Жуу болчу жумшак болчу колдорум, кармашканда бала боюм балкыган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолунан таанығам. Түрү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Түрү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанығам. Мен дүйнөнү апам менен таанығам. Браво. Апалар бар болсун, апаларга миң таасир. Самара, сизге чоң рахмат ушундай сонун чыгармага. Чындыгында эле абдан жеткире ырдадыңыз. Бизде да бар, кулагыбызда укканбыз, дароо эле хитке айланган. Ошо сезмакчы апаларыбызга терең таазим. Жашасын апалар, көп жашасын, оорубасын. Оорубасын чоочо. Сиздерге чоң рахмат. Абдан ыраазыбыз. Мен азыр кайда жана ортосунда айтам да жетишпей атпадымбы? Атам менен апам, өзгөчө атам. Бул долбоордун эң фанаты ошол атам да. Ар дайым сурап турат. Телефон чалган сайын азыркы учурда автокорокинг кандай болот? Кимди тарттың? Сен эртерээк тартып койсоңчу, бир 2-3 ырчы. Машинең бузулуп калыптыр. Деп коркуп берет да. Анан аябай эметет. Анан жакшы эле болду. Өзгөчө Бактияр Токторов байкебиз менен тарткан эфирде атам редактура кылып көрбөй калды ага чейин, эфирге чыкканга чейин. Офиске келип көрчү да, мында болуп калды да, чөзүн оюн айтып. Эмени ушул Бактияр Токторов байкебиз менен көрбөй калып, Кара Балтада болуп. Анан КТРден көрдү. Отуралып, чыргап көрүп, эфирден кийин чалды. Ата десем, жакшы деп. Аябай жакты. Ошондуктан азыр көрүп жатат, атам да, апам да ошол. Анда ошол көгүлтүр экрандан Аяш атабызга, Аяш апабызга узак өмүр бекем ден соолук каалайбыз. Ошондой элдин уулу кылып уулуңуздар төрөгөнсүздөр. Албетте биз да сизди мактанабыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Жакын
Жакындарыңыздын жакшылыгына, жылдыздардын атынан оригиналдуу видео куттуктоолорду алыңар келеби? Анда Arno KG сайтына кош келиңиздер. Жакындарыңыздар менен бар болуңуздар. Сизди жаркырап кирип келген жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Сиздерге ден соолук каалайбыз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Аялдата тиешелүү бардык бакыттардын баарын кылып өтмөк үчүн көп балалуу болуңуздар. Торжественно объявили вас в ЗАГСе мужем и женой, поэтому вам счастья. Arno KG. Жылдыздар жаныңыздарда. Байланыш телефону 0705 09 1000. Самара, сага чоң рахмат. Биз эфирибиз соңуна келип калды. Айта кетчүңүздөр, биз бул эфирди бир күн эмес, 2 күн тарттык. Себеп дегенде Самаранын планына жараша Оштон келип, кайра кетип дегендей. Ошондуктан эфирде анча-мынча айырмачылык байкасаңар, бул 2 күндүк эфир да. Эң башкысы да өзгөчөлүгү, бололу биргеде Нурлан Насип менен кызыл көйнөк, Эрмек Насип менен розы көйнөк. Просто Нурлан Насип айтпады, телефон чалып, только ошол кызыл көйнөктү кийбе депчи. Анткени ошушуп каттычы. Анан Асанбай экен менен сүйлөшсөм, розовый көйнөк бар деди. Өзүң тиккен дейт го. Ошол, Самара, сага чоң рахмат. Биздин өнөктөшүбүз Береке соода маркасы. Эми үйдө кожойкесиз. Мен элем Асанбай экөөбүзгө жакшы бир 5 бармак бышырып бересиз, сонун көрсө ош корганданын. Ошондой эле биздин өнөктөшүбүз Arno деген долбоорду билесиз. Сиз да барсыз бул жерде, бул жылдыздардан видео куттуктоолор. Бул купон сизге. Бул купонду жоготпоңуз, себеп дегенде бул купон жардам менен азыркы учурдагы заманбап мыкты ырчы Абир Касенов деген бар. Ошол Абир Касенов сизге чейин конок болуп келген бизге. Ошол Абир Касенов сизди бул купон менен акысыз куттуктайт. Апаңызды, атаңызды, Асанбай экенди кааласаңыз. Абир Касеновго дагы ыраазычылык билдирем, жарымачылык, ийгилик, анан ошол өнөктөш Береке соода ыраазычылык билдирем жана ошондой эле сиздин долбооруңузга жогоруда да айттым. Азыркы акыркы убакта эң жакшы көргөн, көп көрүүчү топтогон мыкты долбоорлордун бири. Заболоңуздар бийиктей берсин. Буюрса көрөрмандар менен коштошуп коебуз. Дайыма сиздер мененмин. Ошол ар бир чыгарган чыгармалар, ырдаган ырларым бардыгы сиздер үчүн. Мен сиздерди чексиз сыйлаймын, жакшы көрөм, урматтаймын, жана таазим кылам. Рахмат, көрүшкөнчө. Да коңуз.